Берүүбүздө улантуудабыз. Достор, негизи ушундай ашыкча кызганыч адамды ушундай маң кылат дейт. Андай нерселерден алыс бололу. Бизде студиябызда коногубуз бар. Тынчтыкбек Кожобеков деген инсанды бардыңыздар тааныйсыздар. Студиябыздан орун алды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Негизи биз ушул жума боюнча менин кыялым деп сүйлөшүүдөбүз. Биз да сизди билебиз. Ушу Миң Кыял FM радиосун негиздегенсиз. Жана ошол жакта сиздердин ушундай девизиңиздер, кыялдар орындалат дейт да. Ушул тууралуу сүйлөшөлүчү. Ошол радиодогу кыялдарыңыз орундалды? Радиодогу эмес, бирок радиого чейинки кыялым орундалды. Ошол мурун эле ошол бир өзүмдүн алган билимим, тажрыйбам ушул радионун түптөгөнгө жетет болду экен деп кыялданчымын да. Анан ошол эркини бир иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүк издеп, же өзүм радио ачайын деп чыккачмын да. Анан бул кыялымдын орундалып калышына адамдар чөйрө таасир этет да. Сенин идеяң ал адамдарга жетиш керек жана ал адамдар сенин идеяңа ишениши керек да. Ошондо гана орундалат. Эң негизгиси ошол Азаттык радиосунда иштеп жүргөндө Кыяз Сатарич Молдокасымов агай бар. Ал директор болуп турган кезде ошол Азаттыктын кээ бир моменттерин өзгөртүү жөнүндө көп сөз сүйлөчүмүн. Анан кийинчерээк ал киши КТРК директор болуп келгенден кийин артынан мени чакырды да, ошол жака келип иштеп берүүмдү өттүм да. Анан мен андай нерселерге көзүм күйүп турган киши катары чабыштым. Анан ошол жерде 3-чү мамлекеттик радиону ачуу идеясы турган экен. Ошону ишке ашыруу боюнча оюмду сурады, мен өзүмдүн оюмду айттым, мага мойнума жүктөдү, мен ошол ишти ишке ашырдым да. Ишке ашырып, анан ал жерде дагы коомчулукка айтылбай турган нюанстар бар, ошол нерселерди айтпай туруп ишке ашырдык. Азыркы күндө Кудайга шүгүр өлкөбүздөгү лидирующий радиолордун бири болуп эсептелип иштеп атат. Ал радиодон азыр кеткениме бир топ ай болуп калды. Өзүмчө ишти түптөп кеткем, ошондуктан ал жерде күчтүү команда иштейт. Угуп калабыз биз да. Миң Кыял FM. Негизи өзүңүздүн жашооңуздагы бир кыялдарыңыз болсо керек. Бала чакта болобу же чоңойгондо, чоң киши болгондон кийинби? Ошолор ишке аштыбы? Ишке албетте четинен ашып атат. Мен кандай кыялдарыңыз бар эле? Кыял окуп билимдүү болуш негизги кыялым болчу. Кандайдыр бир чоң чөйрөнүн чоң катмарында жүрүүнү кыялданчымын. Жөн эле жүрүп эмес, пайдам тие тургандай, өзүмдүн акыл эсимдеги тобокелчиликтерди жасаганга мүмкүнчүлүгүм боло тургандай болсо деп кыялданчымын. Ошол чөйрөдө жүрөм, эң негизгиси. Анан адамга күн сайын адам болуу кыйын дейт го, чыңгыз айтматов айткан. Ошол эң негизги кыялым, адам болуу. Жакшы экен. Ал эми бүгүнкү күндө да кыялдар менен жашап келсеңиз керек. Кандай кыялдар болуп атат келечекке буйруса? Келечекке эми бул кыялдын өзүн түшүнүп алуу жакшы керек да, себеби кыялданат десе эле асмандын башын кыялдана берген да болбойт. Бирок анын ичинен ишке аша турган кыял болот, ишке ашпай турган жана абстракттуу кыялдар болот да. Мисалы, кыялданып эле койгон жетишсиз. Кыял бул ой, акыл эсте пайда болот. Анан ошону андан ары ишке ашырыш үчүн ага аракет керек. Физиканын жөнөкөй эле закону бар. Эки предмет турат, үчүнчү предмет ага кандайдыр бир таасир этмейин, эки предмет кыймылдабайт. Бул Ньютондун закону бар го. Мисалы үчүн атом электростанциясын иштетиш үчүн деле ал жерде турган агрегаттарды иштетиш үчүн үчүнчү жактан энергия керек. Же болбосо машиненин моторун деле иштетиш үчүн аккумулятор керек туурабы? Анан ушул сыяктуу эле кыялда дагы ушундай нерселер, механизмдер керек да. Кыялдандыңбы, демек ошого аракет кылыш керек. Анда-санда болсо дагы аракет кылып, ошол ойлоруңду акырындан бири-бирине байлап отурушуң керек. Жанагы апалар түймө түйгөн сыяктуу нерсе бул. Кыялданып коюп эле таштап койсоң, ал өзү түйүлүп калбайт. Демек ошол кыялга ошондой механизмдерди деп атпайсызбы? Кантип түзүш керек, кантип жетиш керек? Ал үчүн окуш керек. Адам окуш керек. Негизи кыял ишке ашыш үчүн жан дүйнө таза болуш керек да. Кыял бул өзү жан дүйнөсү таза адамдарды жакшы көрөт. Таза бул положительный деп коет, энергия да, бул жакшы энергия. Ал энергияны багып чоңойтсоң, ошончолук түшүмүн берет. Бак сыяктуу, алма сыяктуу. Эгерде сен аны кыялданып тигип койсоң көчөттү, сугарбасаң, аны кыркып турбасаң, үшүк болорду үстүн жаппасаң же түбүнө саман коюп түтөтпөсөң,
ал үшүп кетиши мүмкүн, өлүп калышы мүмкүн, курап калышы мүмкүн. Ысыктан коргош керек. Баягы өзүнүн белгилүү бир чегине жеткенге чейин. Жакшы кыял андайга муктаж болбойт кээде. Эчтеке кылбасаң да өзүнөн өзү ишке ашып калат. Бир агай бар, ошол эки менен сүйлөшүп отурсам мындай деп айтат да. Эмнени каалап атсаң, оюңда ошол эки нерсенин бизнес планын түз дейт да. Азыркы тил менен түшүндүрүп айтып берет мага. Ар бир үтүрчекине чейин акылыңда жаз дейт ошону. Мындай колго жазгың келбесе да акыл эсиңде жазып туруп, анан жана шарик үйлөп туруп асманга учурган сыяктуу эле оюңду ошентип учуруй дейт, бар иште депчи. Приказ берип эле. Ал кетет, сен таппайсың, аны унутуп деле калышы мүмкүн дейт да. Бирок бир мезгил келгенде ошол идеяң өзүнөн өзү түшөт дагы ишке ашып баштайт. Бул каяктан келди эле? Эстесең бир кезде шарик кылып үйлөгөнсүң. Ошонун күнүнө чейин, саатына чейин ошол идеянын ишке ашышына кимдер мүмкүнчүлүк түзүп бериши мүмкүн, кимдер жардам бериши мүмкүн, ошонун бүт баарын ойлонуп үтүрчекине чейин жазышың керек да. Негизи айтып коюшат го, биз адамдар аябай ачкөз болобуз, кээде кыялдарыбыз ишке ашып калганын дагы байкабай калабыз. Кээде ушундай учур болот го, мен чын эле бир кезде ушуну кыялдандым эле, бүгүн ошондой болуп атат деген сыяктуу. Анан азыр болсо жана кыял жөнүндө сүйлөп атпайсыңбы? Балким адамдар бул кызыктай болгон ой жүгүрткөн ала деп ойлонушу мүмкүн, бирок келечекке билбейм качан экенин. Мен архитектуралык бир өзгөчө бир нерсе кургум келет да. Монумент деле эмес, адамдар үчүн пайдасы тийген. Мисалы, ошонун бирөөсү мен Кыргызстандын билбейм бир жерине лифт кургум келет да. Жөн эле лифт. Айнектен. Жерден чыгып, бийиктиги бир 100, 200, 300 метрге чейинки болгон. Жөн эле тегерегинде эч кандай имарат жок. Балким тоолордун арасындадыр лифт кургум келет да, лифт. Кадимки бастың бир нече мүнөттөн кийин 150 метр, 300 метр бийиктикте болуп калдым. Эшик ачылганда, бутуң басканда айнек болуш керек. Корко турган. Корко турган, инстинкт сынай турганчы. Себеби бул ошондой нерселер адамдарды ойготот да. Ойго жүргөн сезимдердичи. Кадимки эшик ачылгандан түшкөндө бутуң жерге түшүп сынып кетсе өлүшүң мүмкүн да. Ошондой учурда адамдын акыл эсине бүт өмүрү келиши мүмкүн. Иштелбей жаткан сезимдер иштеп башташы мүмкүн, ойгонушу мүмкүн адамчы. Зрелище деп коет го жанагы. Асмандын баш. Бул негизги баягы өзөгү бул. Биз тоолорубуз бар деп эле мактана беребиз делгечи. Адам колу менен жасаган, кыргыз жасаган эч нерсеси жок. Архитектуралык өзгөчөлүгүбүз жок, мисалы да. Ошол туризмдин очогу болобу деген оюм бар да балким. Ошо кыялыңыз ишке ашсын. Аябай кызыктуу идея экен. Бирок эми муну башка бирөө жасайбызбы, ким билет. Муну башка бирөөлөр иле калып сизден биринчи жасап иши мүмкүн. Колунан келеби жасасын. Сарап болбош керек идеяга. Ооба да. Анан кийин жакында эле сиздердин бир сайт ишке ашып атыптыр. Эмне болгон сайт? Ошол тууралуу да кыскача. Азыр ошол жерде жүрөм иштеп. 7 май радио күнү презентация кылгам эл журтка. Ал аябай эле узкий сайт. Ал жерде камтыйт. Өз ичине мен программа жаздыргам. Адамдын угуп анан тааный турган сезими бар го. Мисалы, үнүн уксаң адам тааныйсың, апам экен, келинчегим, балам экен деп таанып атпайсың. Ошол сезимди робот кылып жаздырганбыз программа. Кээ бирөө тааныйт, кээ бирөө тааныбай калат. Алар түркүн түстүү адамдар бар да. Ошол сезимди жаздырганбыз биз. Программа өзүбүздүн кыргыз балдары эле программа. Анан ошол программа отуруп учурда Кыргызстанда Бишкектеги 16 радио станцияны күнү түнү угат. Анда кетип аткан ырларды тааныйт. Мисалы, Султан Ырдады, Мирбек Ырдады, тиги Насип Ырдады деп айтып турат, Сез Ырдады, Замир Ырдады деп санайт. Анан түнкү 24:00 болгондон кийин, 12:00 болгондон кийин ошо ырчылардын рейтингин автоматтык түрдө чыгарат өзү. Ким кайсыл радиодон канча жолу кетти, анан ошонун негизинде рейтинги канчалык деңгээлде болду, кайсылыр популярдуу болду, ошону автоматтык түрдө чыгарат. Аябай кызык экен. Бул дагы бир жакшы кыял болсо керек. Бир кездеги идея бышкандан өзү эле ишке ашат да. Ошол идеялардын бирөөсү болчу. Андан экинчи багыты ошо рекламаларды санайбыз. Радиодогу, телевидениедагы, кайсыл каналда кайсыл ишкананын рекламасы кетип атат, автоматтык түрдө санап айтып турабыз. 2 секундтун ичинде. Биз ушул ишти баштаганбыз, бирок ишиме инвестиция керек, чоң инвестиция керек. Бул оюнчук эмес, бул алдыма койгон балким балдардын тамак ашы чыгар келечектеги. Ниетим ошол да, анан азыр ошого инвестиция издеп, чыркап, чоңойтоюн, өстүрөлү, мындай гигант бир 2-3 жылдан кийин ишкана кылалы деген ой менен чыркап жүрөм.
ошол ойлоруңузда ишке ашсын. Келип жагымдуу маек, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силерге да рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Жана ушундай чоң идеяларга бай болуңуз. Жана ошондой эле 20-кылымдын улуу окумуштуусу деген наамга ээ болгон Алтай Бөрүбаев деген агабыз бар. Бул инсандагы жаш кезинде ушундай бир жакшы нерселерди изилдесем деген ушундай жакшы ой тилеги болгон. Жана ошол нерсени ишке ашырган, кыялдарын орундаткан десек дагы жаңылышпайбыз. Ушул инсан тууралуу бир материал бар. Сиздер менен чогуу көрөлү. Андан кийин жолугушабыз. Кызыктын баары алдыда.